Рахмат, Дастан Артисбекович, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Өткүлбек Асылбекович, негизи мына отчетто социалдык тармак абдан жакшы камтылган. Мен буну колдойм. Мындан ары дагы мына балдарга тиешелүү, үй бүлөгө тиешелүү, үй бүлөдөгү зордук зомбулукка тиешелүү, аялдардын жана адам укуктарына тиешелүү маселелер көбүрөөк ушундай чагылдырылат жана аналитика берилет деген ишенимдемин. Сиз айттыңыз жана балдарга каршы кылмыштар, зордук зомбулук 28%-га көбөйдү депчи. Бул абдан чоң көрсөткүч да. Биз жанагы сиз өзүңүз айтып аткан конференцияга мен да катышкам, барып балдардын укуктары боюнчачы, ювенальная юстиция деп. Ошол жерде мына балдарга жасалган анын ичинде жанагындай сексуалдык ыдыктагы ошондой маселелер болгондо сот ишине барганда ошол иштер бузулуп кетип атат да. Сиз ошол боюнча маалымат берип коесузбу? Мисалы үчүн канча кылмыш иши козголот, сот ишине, сотко өтөт, соттон кийин кандай жыйынтык, ким кандай жаза алат? Урматтуу Аида Камчыбековна, жаш жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. 18-жылы зордуктоо статьясы боюнча 42 кылмыш иши козголгон. 130 статьясы сексуалдуу мүнөздөгү зомбулук аракеттер деген 17 кылмыш иши козголгон. 131 беренеме сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча 4 кылмыш иши козголгон. 132 берене 16 жашка толо элек адам менен жыныстык катнашта болуу жана сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттерди жасоо боюнча 39 кылмыш иши козголгон. 133 ыплас аракеттер боюнча 133 берене боюнча 36 кылмыш иши козголгон. Ал эми жаш балдардын өлүм фактыларын алып келген боюнча 14 кылмыш иши козголгон. 97 адам өлтүрүү боюнча 10 кылмыш иши, ачууга өтө алдырган абалда киши өлтүрүү боюнча 1 кылмыш иши козголгон. Ал эми эркинден эненин жаңы төрөлгөн баланы өлтүрүш боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Байкабастык өлүмгө душар кылуу боюнча 1 кылмыш иши козголгон. 10 кылмыш иш соттордун кароосуна жиберилген. Анын ичинен 5 кылмыш иши каралып, 5 киши эркинден ажыратуу жазасына тартылышкан. Жана 5 кылмыш азыркы күндө соттук кароодо турат. Ошондой эле 1 кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Жана 3 кылмыш иши боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул сотко бул жашы жетпегендерге карата катталган ар бир зомбулук фактысы боюнча прокурорлордун жерлерде тынымсыз көзөмөлүндө болот. Соттон барып жыйынтык соттун акыркы чечимин чыкканга чейин биздин көзөмөлдө болуп, биз ушул жаш өспүрүмдөрдүн укугун бирден бир колдогонго өзүбүздүн тынымсыз аракеттерибизди, милдеттерибизди аткарып келебиз. Бул эми үрөйдү учурган статистика да. Анан мындай кылдат карасаңыздар, себеби дегенде сотто арызын алып коюу, анан сот иши абдан көп убакыттын өтүп кетет дагы, анан бүтүп калат да, адам кыйналып калат. Же болбосо материалдык ущерб төлөп эле өз ара сүйлөшүп алышат да. Ошол жерде прокурорлордун ролу абдан чоң болуш керек. Экинчи маселе бала бакча боюнча. Мына 5 бала бакча кайтарылды дедиңиз. Кайсы облуста, кайсы айылда айтып кое аласызбы? Билим берүү бүгүнкү күндө прокуратура органдары тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында мурунку жылдарды кошуп айтканда 91 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин имараттары кайрадан муниципалдык жана мамлекеттик менчикке кайтарылган. Аталган объектилердин ичинен 2018-жылы 5 имарат кайтарылган. Ош шаарындагы Петрова көчөсүндө 57, Түп районунун Ойтал айылындагы имараты, Базар Коргон районунун Кеңеш айылындагы Росинка аттуу имараты, Москва районунун Аленушка аттуу балдар бакчасы имараты, Бишкек шаарында Московский көчөсүндө 52, номер 52 балдар бакчасы имараты кайтарылган. 5 имарат 2018-жылы. Рахмат, бул абдан жакшы жумуштарда. Мына Талас районунда дагы Өсөнбек Өмүралиев айылында 140 орундуу бала бакча бар. 2000-жылы менчиктештирип алынган айыл өкмөтү тарабынанчы. Бирок жогорку сот ошол киши тарап болуп чечимди чыгарганда, ушул ишти кайрадан жандандырса болобу? Айда Камчыбековна, бул ишти карап окуп чыгайлы. Соттун чечимдери бүгүнкү күндө күчүндө турган болсо эгерде сиз айткан боюнча
башынан карап чыгып бир жооп бербесек сизге азыр айтыш кыйын. Мен сиздерге анда элдин кайрылуусун жолдойм. Рахмат. Рахмат, биз карап туруп жооп берели сизге. Рахмат.